Ашууда түн ичинде үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Унаа ташты сүзүп токтогон көөлөрдүн айтуусунда унаанын ичинде эч ким жок экендигин айтышууда. Кандай гана мыкаачылык кичинекей балага кыйкырып чаап жаткан кыздын видеосу тарады. Кыздын өз атасы кызын ашканада бычактап салды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Тоқтоғын байдансың ба? Отауын сарылауды, да? Қайсы машина екен? Қайсы машина екен? Мен бос, артқа бос. Ассалаумалейкум, қандайсыңар? О, туннелден шыққаннан кейін тоо башында барған ДЭУ-нун начальнигин көргөн билгендер барбы? Болсо бир машинасы мингизип келип, бул жерден бир нормальный скорость менен өткөрүп салбайсыңарбы? Лонжерондор үзүлүп, аморттор бир жерине кирип чыгып кеткенде ошондон жасайт окшойт. Ушул жергечи 1 тонна шебенгеде эркекче айтайынбы? 1 тонна. Мейли жуулбаган эле ацепт алып келип могул жерге төккүлөчү. 1000 сом болот чыгар, тиги заводдон алсаңар 1000 сом. 2000 сомдук солярка менен Сосновкадан бери алып келсеңер 3000 сомдун понту болот. Ушул жерде эч жасай албай койдуңар. ДЭУ уятты. Мына туннелден чыккан жак, бул жак Суусамыр, бул жак Бишкекке кеткен жак. Мына кара, канча машина өтүп атат. Могул жерден ДЭУ-нун начальнигин алып келип туруп, машинасы менен могул жерден 100 менен өтүш керек да. Жок дегенде ошондо билет да, лонжерондор баары үзүлүп, аморттор бир жерине кирип, анан ошондон кийин экинчи моундай кылбас болот да. Мен уяттай, тиги Тоошудагы неме Сосновкада постогулардан сурасам, бул жер ДЭУга карайт, биз туннелдин гана ичин карайбыз дейт. Унон карайм, 20 сантиметрден да ашык болот го могул жер. Айналайын, 1 тонна шебенгеде эркекче айтып атам, тет жерден могул жерге чейин. Жуулбаган эле ацепт алып келип төгүп койгула, асфальтка акчаңар жок болсо. Кичинекей балага кыйкырып жаап жаткан кыздын видеосу тарады. Социалдык тармактарда кичинекей балага кыйкырып кол көтөрүп жаткан кыздын видеосу тарады. Окуя качан жана кайда болгону белгисиз. Видеону Инстаграмдагы Чындык KG аттуу баракча бөлүшкөн. Колдонуучулар бул көрүнүшкө катуу нааразычылык билдирип, тиешелүү органдардан чара көрүүнү талап кылып жатышат. Комментарийлерде бул аракет зордук зомбулук катары испатталып, кыздын жоопко тартылышын сурагандар арбын. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматованын кыз узатуу аземи болуп өттү. Иш-чара жакын туугандарынын жана саналаштарынын катышуусунда салттуу маанайда белгиленди. Сүрөттөр жана видеолор социалдык тармактарга тарап, көптөгөн колдонуучулар Орозайым Нарматовага жаңы турмушунда бакыт жана үй бүлөлүк тынчтык каалап, куттуктоолорун билдиришти. Калининградда 22 жаштагы кыргызстандык террордук уюмга катыштыгы бар деп шектелүүдө. Тышкы иштер министрлиги Россиянын Калининград облусунда 22 жаштагы кыргызстандык жаран камакка алынып, террордук уюмдун ишине катышууга чакырык жасаган деп шектелип жатканы боюнча ЖМКларды тараган маалыматтарга түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык, жарандын кармалуу жагдайларын тактоо жана мүмкүн болгон консулдук укуктук жардам көрсөтүү максатында Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарындагы башкы консулдугуна тиешелүү иштерди жүргүзүү боюнча тапшырма берилген. Министрлик толук маалымат келип түшкөндө кошумча кабар берерин кошумчалады.
Индияда 25 жаштагы кызды өз атасы атып салды. 25 жаштагы индиялык теннисчини өз атасы атып өлтүрдү. Анын кошуналары сен кызыңдын акчасына жашап жатасың дей беришкен. Полициянын айтымында атасы кызын бир нече жолу жумушун таштоону айткан. Бирок кызы көнгөн эмес. Бул менин намысыма тийчү. Ошол үчүн тапанчамды алып чыгып, кызым ашканада жүргөндө 3 жолу далысына аттым. Мен өз кызымды өлтүрдүм деген ал. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.